Ал жерде төлө деп турат, бүттү. Анын түшүнүштүн кажети жок. Төлөбөсөк өлөйлүбү эми? А? Төлөбөсөк өлүп калайлыбы эми? Жыл сайын пенсионерлердин саны өсүп, мамлекеттик бюджет үчүн жүк болуп келет. Кыргызстанда жашоо минимуму 8697 сом 32 тыйынды түзгөн. Ошондо бир гана суу ичип эле жашайбы? Эсептеп чыккан адамды соксом болобу? Балыктын баасы 153 сом болот экен, бир айда жей турган эркектер аялдарга караганда бул жол менен 300 сомго көбүрөөк чыгым кылат экен. Пенсионерлердин саны 817 миңге жеткен. 2025 жылы Кыргызстанда жашоо минимуму 8697 сом 32 тыйынды түзгөнүн Улуттук статистика комитети ушул жылдын январь айында маалымдады. Ошол эле учурда жарандар бул каражат бир айга таптакыр жетпейт деп нааразычылыгын билдирип келет. Эсептеп чыккан адамды соксом болобу? Ошондо бир гана суу ичип эле жашайбы? Келгиле, статкомдогуларды ушул айлык менен жашатып көрөбүз. Баарыбыз ушуну талап кылалы. Гос садикке 4 миңден 8 миң беребиз биз. Ошондо эмне только садикке төлөп эле жашай берелиби? Кайсы мээси жок чыгарды моуну? 8700 сом дүйнөнү кыдырып саякаттаганы да жетет. Негизи эле бул сандарды статистика комитети кайдан алып атат? Бир айда бул суммага эмне жеш керек, кантип жашаш керек? 8000 сом менен конституциянын, пенсиянын, жөлөк пулдун кандай байланышы бар? Алдыда айтып берем. Чекит медиа менен бирге болуңуз. Менин колумдагы бул кагаз Улуттук статистика комитетинин расмий сайтынан алынды. Комитет ар 3 айда өлкөдөгү жашоо минимуму тууралуу маалымдап келет. Эми ушул 8697 сом каяктан чыгып атканы тууралуу айтып берейин. Бул жерде 8600дүн 5600ү бул тамак аш, азык түлүк. Мисалы үчүн орто эсеп менен бир кыргызстандык бир айда 743 сомдун нанын жейт экен. Ошондой эле 263 сомго картошка жейт экен. Ал эми жашылчанын суммасы, жашылча сатып алса 453 сом болот. Жемиштердин баасы 528 сом 67 тыйын. Мындан тышкары сүт жана сүт азыктарына орто эсеп менен бир кыргызстандык 1107 сом 90 тыйын коротот экен. Ал эми эт болсо 1861 сом 67 тыйынды түзөт. Башкача айтканда бир кыргызстандык бир айдын ичинде бул жол менен 2 килограмм эт жейт экен да. Мындан тышкары балыктын баасы 153 сом болот экен, бир айда жей турган балыктын баасы. Жумуртканын баасы 178 сом, башкача айтканда бир 15 жумурткадай да. Шекер 130 сомдун шекери, суумай 150 сом, туз 4 сом 46 тыйынга туз желет бир адамга деп белгилениптир. Анан чай болсо бир адамга орто эсеп менен 76 сом 62 тыйынды түзөт экен чайдын баасы. Анан бул жерде 1391 сом 57 тыйын деп непродовольственный товар деп жүрөт. Бул жерде кийим кече, бут кийим, ошондой эле үйгө керектүү болгон буюмдар, мисалы самын, сумун, айна деген сыяктуу ошол товарлардын баасы биригип 1391 сомду түзөт экен бир айга бир адамга. Услуги деп турат, кызматтар, бул мобилдик байланыш үчүн кызматтар, коммуналдык кызматтар, светке, сууга болгон төлөмдөрдүн баасы 1478 сом 54 тыйын деп бекитилген экен. Ал эми салык орто эсеп менен бир Кыргызстанга 173 сом 95 тыйындан салык туура келет экен. Ошентип жалпы сумма ушу 8697 сом 32 тыйын чыгып атат. Эми ушул сумма адамдардын жаш курагына, жынысына жана жашаган аймагына жараша өзгөрүп турат. Мисалы үчүн иштеген адамдардыкы 9738 сомду түзөт экен. Себеби иштеген адамдардын товарларга, ошондой эле кызматтарга болгон, бул жерде жол кире дагы бар да, иштесе жол киреге да төлөш керек. Ошо менен иштеген адамдардыкы бир аз жогорураак болот экен. 7000 сомдон ашыгыраак болот экен иштеген адамдардын короткон каражаты. Анын ичинен эркектер, аялдар деп жүрөт. Эркектер аялдарга караганда бул жол менен 300 сомго көбүрөөк чыгым кылат экен бир айда. Ал эми пенсионерлер болсо азыраак чыгым кылат экен, 7690 сом 90 деген. Неге дегенде пенсионерлердин бул жерде салыгы жок, салык төлөбөйт деп жүрөт. Жана ошондой эле жанагындай товарларга, кийим кече, бут кийимге башка иштеген адамдарга караганда азыраак, 2 эседен азыраак
каражат сарптайт экен. Мындан тышкары жаш балдардын категориясы 3кө бөлүнгөн. Жалпы бир жаш балага жаңы төрөлгөн баладан баштап 17 жашка чейинки орто эсеп менен жаш балага 7379 сом каражат сарпталат деп жүрөт. Анын ичинен мисалы жаңы төрөлгөн бала менен 7 жаш жаңы төрөлгөн баладан тарта 7 жашка чейин бир айда 6556 сом 44 тыйын талап кылынат экен. Бул жерде да салыктар көрсөтүлгөн эмес. Ошондой эле кызматтарга катардагы жарандарга караганда 2 эсе аз сумма каралган. Ошондой эле жана товарларга дагы 2 эсе аз сумма каралган. Анан чайы азыраак экен элдикине, башка чоң адамдарга 3 эсе аз суммадагы чайды ичет экен, дагы тузуусу 1 сомго арзаныраак болот экен. Ошондой эле 7 жаштан 14 жашка чейинки жаш балдардын бир айда короткон каражаты 7633 деп жүрөт. Анан 14 жаштан 17 жашка чейинки балдардын жашоо минимуму 8416. Дээрлик ошол чоң кишиникине бир аз бир 250-270 сомго чейин азыраак суммада каражат коротулат экен. Эми регионалдык өзгөчөлүктөрдү айта турган болсок, мисалы үчүн эң эле аз каражат мисалы бир айда жашап кетиш үчүн Ысык көл областында жана Ош областында азыраак экен башка облустарга караганда. Ал эми эң көп бул Жалал Абад областында деп жүрөт, 8981 сом. Анан Бишкекте албетте, анан Ошто кичине көбүрөөк каражат сарпталат экен. Ош шаарында. Мына ушундай жалпы жонунан Улуттук статистика комитетинин жашоо минимуму деп туруп бекитилген Кудайбергенов деген бөлүм башчы кол койгон экен. Жалпы жонунан ушул сандар каяктан келип чыгат деп буга чейин суроо сизде пайда болгон болсо, мынакей ушундай жооп бар экен да. Белгилей кетсек, Конституциянын 19-беренесинде мамлекет элдин бакубат жашоосуна жана аны социалдык коргоого камкордук көрөт. Кыргыз Республикасы жарандардын социалдык жактан корголбогон категорияларын колдоону, эмгекти жана саламаттыкты коргоону камсыз кылат. Кыргыз Республикасы социалдык кызматтардын медициналык тейлөөнүн тутумун өнүктүрөт. Мамлекеттик пенсияларды, жөлөк пулдарды жана башка социалдык коргоонун кепилдиктерин камсыз кылат деп айтылган. Ал эми 44-беренесинде пенсия, социалдык жөлөк пулдар жана башка социалдык жардам мыйзам менен белгиленген жашоо минимумунун өлчөмүнөн төмөн эмес жашоо деңгээлин камсыз кылат деп так жазылган. 2023-жылдын февраль айында министрлер кабинети дал ушул беренени чечмелеп берүү өтүнүчү менен Конституциялык сотко кайрылганы маалым болгон. Кечээ маалымат кетти. Кыргыз министрлер кабинети Конституциянын 44-беренесин Конституциялык сотко кайрылыпсыңар. Пенсия, пособия, жөлөк пулдар боюнча. Эмне максатта кайрылдыңар ага? Ар бир өлкө өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараса социалдык төлөмдөрдү төлөйт. Ошо боюнча разъяснение берүүнү сурандык Конституциялык соттон. Сиз мындай так жооп бериңизчи. Башта мындай бир күчтүү эле жооп берет элеңиз го. Азыр сүйлөсөмбү, сүйлөбөсөмбү, айтсамбы, айтпай эле койсомбу? Мындай тиригирээк болсоңуз. Мен билем, даражаңыз бийик, билем, бирок мындай так жооп бериңиз. Мен сизден улураакмын, даражам дагы улураакпы. Ошон үчүн мага акыл үйрөтпөй эле койсоңуз. Анда тагыраак жооп бериңиз да, там сүйлөгүңүз келбегенде. Кабинет министров катары өзүбүздүн укугубуз менен колдонуп, Конституциялык сотко ошо статьяны чечмелеп берүүнү суранып кайрылды. Анын эмнесин түшүнбөй атасыңар силер? Биз колубуздан келген гана жардамды бере алабыз. Анда эмне үчүн Конституцияга жазып койдуңар? Анда эмне Конституцияга ошентип жаздыңар? Ошо жазылып атканда мен каршы чыккам. Бирок ошо эркинде формулировка болуп калды. Анда иштебеш керек да. Каршы чыккан позицияга иштебеш керек да. Мен пенсия төлөй албайм, мен пособия төлөй албайм, жөлөк пул төлөй албайм деп айтыш керек да. Адахан Ким Салмаевич, мен төлөй албайм. Кабинет министров төлөйт. Өзүнүн алдына жараша, өзүнүн экономикасына жараша. Бүт дүйнө жүзү ошондой. Прожиточный минимум жыл сайын өзгөрүп турат. Туура. Корзина өзгөрүп турат жыл сайын. Туура. Аны кубалап жеткен Америкада жок, Японияда дагы жок бүгүнкү күнү. Ошондуктан, эгерде ошондо кызыгандылык кылып, биз анда да 6-чагылыштын депутаттары ушул жерде алып атканбыз, ошо формулировкасын чыгарып атканда. Кыскача айтканда, референдумдан алгандан кийин так маалымат болуш үчүн биз өзүбүздүн укугубуз менен колдонуп, Конституциялык сотко кайрылдык. Конституциялык сотко кайрылуунун кажети жок. Ал жерде төлө деп турат, бүттү. Анын түшүнүштүн кажети жок. Төлөбөсөк өлөйлүбү эми? А? Төлөбөсөк өлүп калайлыбы эми?
Төлөй албасаңар иштей албайбыз дегиле да. Не? Биз конституцияны аткарбайбыз дегиле да. Биз иштеп атабыз. Ошо Конституциянын статьясын так чечмелеп бере турган орган бар. Аны сиз дагы мен да чечмелей албайм. Сиз аны так билесиз. Конституциялык сот гана бере алат. Разъясненияны, толкованияны дагы. 44-чү беренесинде анын түшүндүрмөсүнүн кажети жок, так жазылып турат. Кыргызстанда пенсиялар, жөлөк пулдар, пособиялар эң төмөнкү керектелүүчү куржундан кем болбойт деп турат. Бүт анын эмесин түшүнүксүз. Эске салсак 2025 жылдын 1 октябрынан тарта өлкөдө минималдуу пенсиянын өлчөмү 7,5 миң сомду, ал эми өлкө боюнча орточо пенсия 11.226 сомду түзгөн. Ошол эле учурда Кыргызстанда жыл сайын пенсионерлердин саны өсүп, мамлекеттик бюджет үчүн жүк болуп келет. 2026 жылдын 1 январына карата өлкөдөгү пенсионерлердин саны 817 миңге жеткен. 2025 жылдын этегинде республикалык бюджеттен социалдык фондко 3 миллиард 900 миң сом, башкача айтканда 4 миллиард сомго жакын каражат которулганы маалымдалган. Бул каражат көбүн эсе пенсионерлердин пенсиясынын базалык бөлүгүнө жумшалган. Ал эми пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү учурдагы иштеп жаткан жарандардын эсебинен төлөнөт. Мамлекеттин жарандар алдындагы дагы бир милдети жөлөк пулдар. 2025 жылдын декабрь айына карата ай сайын берүүчү социалдык жөлөк пулдун өлчөмү категориясына жараша 2 миң сомдон 8 миң сомго чейинки каражатты түзөт. Учурда республика боюнча орточо айлык социалдык жөлөк пул 6344 сомду түзөт. 2025 жылдын 1 ноябрына карата аны төлөөгө 7 миллион 200 миң сом бөлүнгөнү маалымдалган. Жөлөк пулдар кимдерге берилет, пенсиялар кандай чегерилет? Бул тууралуу биз мурдагы чыгарылыштарда айтып бергенбиз. Кененирээк маалыматты ушул видеонун алдына калтырып коем. Ал эми сиз Кыргызстандагы жашоо минимуму, пенсия жана жөлөк пулдар тууралуу кандай ойдосуз? Видео менен бөлүшүп, пикир калтырыңыз. Сиздер менен Чекит Медиа жана мен Асель Сооронбаева болдум. Көрүшкөнчө.